Assalamu alaikum. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич. Мен атым Исмаилов Канатбек. Ортекстрой курулуш компаниясынын учредители болом. Бир кездерде биз ошо сиздин да кирпич заводдон кирпич алып биргелешип иштешип калганбыз. Эсиңизде болсо, анан ушундай бир былтыр бир кайрылайын дедим эле, бир анча-мынча беспредел болгондо, анча-мынча эмес, чоң эле. Анан кайра эми ушундай резонанс кылбай эле коеюн деп кайрылган жокмун. Азыр уже кайрылганга мажбур болуп атам. Анткени бул токтобойт экен. Баарыбызда деген дос болгон, баарыбызда достор бар. Досту кыргызча айтканда күтпөйсүң, доска түтөсүң деген бир макал бар кыргыздын. Эң жакын досуңуз колуна камчыны алып алып, атына жараша заты болуп, ушунчалык адилетсиздик иштердин баарын кылып, Кыргызстандын бизнесинин баарын анча-мынча баш көтөргөн бизнесмендерди коррупцияга шылтап, бир 30-40 тергөөчүнө салып берип койду. Алар өз билгендерин кылып, өзлөрүнчө солдат болуп, үстү жактан айтып атат, бул жактан айтып атат деп болгон граждандык иштин баарын арыз жаздырып алып, бизнестин баарын тартып алып, ушундай эмеге салып койду. Бир нукка салып койду, тышкырып алышып эле бирөөнүн арыз жаздырып алып, аркасынан аңдышып, ушундай мамлекетибиз 37-жылга келип калды го деп ойлоп калдым. Бул мамлекетте мындан ары бизнес кылыш, менин оюмча, уже абдан кыйынчылыкка келатат. Пандемия болду, андан кийин революция болду, эми мондай кризистер болуп атат. Бизге жардам көрсөткөндүн ордуна ушунчалык чоң орусча айтканда давление болуп атат. 30 жылдан бери бизнесте жүрүп, мынчалык адилетсиздик, беспределди көргөн эмесмин. Болгон покупательдерди, биздин клиентураны, фирманын аброюна көп тоскоолдуктарды келтирип, буну алып барып камап койсо эртең чыга калышат, буну алып барып камап койсо мынча акча бере калышат деген эле өзүнчө схема болуп калды. Билбейм кандай система түзүлүп атат, көрүп атам, сиз аракет кылып бизнеске тийбегиле, буга шылтабагыла дейсиңер, келип эле бизнести баса калып атат. Кредитке чейин ачылып атат. Айыл банктан алган кредиттерибизди, бир да льготный кредит алган эмес элем, ошол кредитке шылтоолоп туруп, банкирлерди камады бир үчөөнү. Биздин сотрудниктерди, группа компаниянын директорлорун камайлы деп аракет кылышты. Аларды дагы тергөөгө алышып, сүрөп жүрүшөт. Россив деген компания. Биз өзүбүз көлдөн бир пансионатты бүтүрүп, экинчи пансионат салып, үчүнчү пансионат алып, чоң проекттерди ысык көлдө жасап аттык элек. Бүт проектлерибиз токтоду. Ушул сиз келгенден кийинки, бийликтен кийинки ушундай бизге тоскоол болуп атат да. Түшүнөм, сизге убактыңыз жок. Баарын карап текшергенге. Тем более сизге чыгып бирөөлөр бирдеме деп арызданып койсо, же сол безге арызданса, ГКМнын балдары сразу тияк арызданып атат, прокуратурага арызданып атат деген эме менен ар кайсы шылтоо менен алып барып камаганга уже улар анткени эң жакын досуңуз болуп атат. Билбейм, бул Кыргызстаныбыз эмненин ичинен чыгат. Налогоплательщиктин баарын бирден отметка кылдырып чыгышты окшойт, менин түшүнүгүм боюнча. Анан ушундай ачык эле сөз. Эгер ушул видео сизге жетип калса, убактыңызды бөлүп уксаңыз, мен бир 20дай проектим бар эле. Бишкекте чоң проекттерди иштеп, чоң кредит, конечно, бизден ала албайсың, но колдон келишинче алып баарын иштетип атканбыз. Лыжный базабыз бар эле, көлдө салып бүткөн бир пансионат бар, чоң апарт-отель салып атканбыз, дагы бир чоң проект баштаганбыз. Бир жакта эконом класс деп өзүнчө баштаганбыз. Айыл чарбасында дагы проектлерибиз бар эле, бүт баары токтоду. Былтыр бир шылтоо менен дагы бир досуңуз 15-жылдан бери келип аткан, соттоша албай келаткан бир шылтоо менен биздин коммерциялык директорду камата коюп, биз акча төлөп чыгардык. Эки киши талашкан иш үчүн биз төлөдүк. Анткени булар экөөнөн эч нерсе чыкпаарын билип эле, биздин компаниянын эле бир сотруднигин камай коюшуп эле ошондой эмеге көнүмүш адатка түшүп алышты. Бул өзү билбейм аягы кандай болот. Абдан кыйын катаал болуп атат. Азыр эми тиги бир коттедждер менен спорлорубуз бар эле, аласа бересилер менен. Алар менен соттошуп атсак, аны уголовный ишке айландырып, Октябрьский прокуратурадан кайра иш козгоп салышты. Анан кийин постановление чыгарып алышып, изъять все кассовые документы дейт. Сиз 3 жолу указ чыгардыңыз. Финансовый хозяйственный деятельностьке кийлишпегиле деп. Ошол 3 указдын бирөөсү да иштебей атат. Урматтуу президент, иштетпей атышат булар.
ошону жакшылап көзөмөлдөбөсөңүз, азыр мына мен азыр арыз жазып деле былтыр деле кирмекмин генералдык прокуратурага. Бул арыздан алат, бул канат деген деп эмелеп туруп кайра эле ГКМга бирөөнү арыз жаздырып эле кийире салганга эме таап алышты. Бизнес деген убагында баарыбыз ошондо аралашып жүрдүк. Өзүңүздөр билесиңер, Акаевдин убагынан бери түзүлүп келаткан схемалары бар. Анын баарын жоюп тазалаш үчүн көп убакыт керек. Анан биз премьер-министр менен мурда бул дос болгон, же болбосо Бакиев менен чай ичкен, Акаевдин жанында жүргөн деп ар бирибизди куугунтук кыла берсек, бул өзү жакшы ишке алып келбейт деп ойлойм да. Сизге да кирип бир приемыңызга бир убакта бирөөлөр кирип сүйлөштүрүп, командаңызга кирип иштешели дедик элек. Ошол менен такыр убактым болбой, могул жерден ушунчалык давлениянын азабынан башыбыз ушул тергөө менен эле сурактан чыкпай калды сотрудниктерибиз. Анан кийин мыйзамсыз келип офисиңди да обыск кылып кетишти. Офисти обыск кылгандан кийин менин сотрудниктерим жарымы жумуштан бошоп кетишти. Өзүлөрү эле сокращение болуп 50% менен отуруп эле коркутуп, бухгалтерлерибизди, юристтерибизди коркутуп үркүткөндөн мына финансылык директор, банковский иштеген менеджерлердин баары жумуштан бошоп кеткенге эме болушту, мажбур болушту. Ушунчалык адилетсиздик болуп атат. Түшүнүп атам, мамлекеттин милдети абдан чоң, иштеш керек, конечно, бирок мореке күч структураларын, ГКМБны, прокуратураны жакшылап ордуна койбосоңуз, бизнеске жакшылап көзөмөл бербесеңиз, жакшылап бизди мындайча айтканда калкалабасаңыз тебелеп тепсе атышат. Менин угушум боюнча даже элементарный обмен валюттарды, жанагы торговый эмелерди, челнокторду, мурдагы патент менен иштеп аткандардын баарын бирден ушинтип эме кылып аткандарын мен угуп атам. Конечно, фактыны келтирип баарын айта албайбыз, анткени аны жаз десең эле анан гана факты гана деп кайра өзлөрүн жоопко тартып коюшу мүмкүн. Мен эл арасында жүрөм, курулушта 30 жылдан бери бизнестемин, ошонун 20 жылдан ашты курулуштамын. Эч качан контрабандалык иш менен заниматься эткен эмеспиз, эч качан мыйзамсыз иш кылган эмеспиз, курулуш менен эле келатабыз. Ошол биздин частный вкладчиктерден арыз алып алып азыр тергеп атышат. Ушунчалык эме болуп бүтүптүр, биздин элдерибиз или ачкабы, или бизнести көрө албай калганбы? Мен түшүнүгүм боюнча бизнести карапайым эл да көрө албайт экен, бизнести күч органдар да көрө албайт экен, спецслужбалар да көрө албайт экен. Ошон үчүн ушул жакты дагы бир жакшылап көзөмөлдү кылбасаңыз, бул абдан кыйын иш болуп атат. Эгер убактыңыз болуп мени кабыл алам десеңиз, мен ар дайым даярмын. Барып бүт болгон программамды түшүндүрүп, болуп аткан анча-мынча могул жерде анча-мынча эмес болуп аткан абдан адилетсиздик иштердин баарын түшүндүрүп айтып берет элем өзүңүзгө.